17 бөлүм. Дамаск жөнүндө пайгамбарчылык. Мына, Дамаск шаарлардын эсебинен чыгат. Үйүлгөн урандык айланат. Ароердин ээн калган шаарлары малга калат. Мал ошол жерге жайылат. Аларды үркүткөн эч ким болбойт. Эпрайымдыктардын сепили да, Дамаск патшачылыгы да жок болот. Исраил уулдарынын даңкына эмне болсо, Сириянын калган бөлүгүнө да ошондой болот дейт Себоет Теңир. Ошол күнү Жакыптын даңкы кемейт, анын семиз денеси арыктайт. Орокчу эгин жыйнагандан кийин, анын колу машак тергенден кийин, Репа уулдарынын өрөөнүндө машак чыйнагандан кийин кандай болсо, ошол күнү ошондой болот. Зайтун дарагын күбүгөндөн кийин, эң башында калган 2-3 мөмөдөй, же мөмөлүү шагында калган 4-5 мөмөдөй андан калдык калат дейт Ысрайылдын Кудай Теңири. Ошол күнү адам өзүнүн жаратуучусуна кайрылат. Анын көзү Ысрайылдын ыйыгына бурулат. Ал курмандык чалынуучу жайларга да, өзүнүн колу менен жасалган иштерге да карабайт. Өз колдору менен жасаган жасалма кудайларга, Ашейра менен Балга да карабайт. Ошол күнү анын бекемделген шаарлары токойлордо жана тоолордун башында Ысрайыл уулдарынын алдында таштап кетишкен урандылардай болот. Ал чөлгө айланат. Анткени сен өзүңдү куткарган Кудайыңды унутуп койдуң. Өзүң баш калкалаган асканы эсиңен чыгарып койдуң. Ошондуктан сен көңүл ачуучу бактарды көбөйттүң. Башка бирөөнүн жүзүм сабагынан алып келип, жаш бутактарды отургуздуң. Алар өссүн деп, сепкендериң эрте гүлдөсүн деп, отургузган күнү кам көрдүң. Бирок түшүм жыйнаган күнү үйүлгөн түшүм эмес, оор кайгы болот. О, көбөлдердин ызы чуусу, алар деңиз күркүрөгөндөй күркүрөп жатышат. Уруулардын өкүрүгү, алардын өкүрүгү шараккан суунун гүрүлдөгөнүнө окшош. Элдер шаараккан суулардай гүрүлдөп жатышат. Бирок Теңир аларды коркутканда, алар алыс качып кетишти. Алар тоолордогу шамал учурган топурактай, куюн сапырган чаңдай болушту. Кеч киргенде коркунуч басты. Бирок таң атканга чейин эле ал коркунуч жок болду. Бизди талап тоногондордун үлүшү, бизди кыйраткандардын тагдыры ушундай.